Мен турган жер туугандар бул шаарга жакын эле жерде жайгашкан Каарман айылында турам. Бул жерди баарыңыздар эле билесиздер. Шаар жактан келгениңиздерде мына жер Каармандын центри туугандар. Светофор бар. Бул жакта болсо Каармандын мектеби садиги. Ошол мектеп садиктен өтсөңүздөр мына жер сай көпүрө. Көпүрөнү өтүп оңго мен тарапка бурулуп түз жүрүп барсаңыздар мына жер Каарман форель. Бул Каарман форельди баары билет. Ушундай бир форель, балка бышырып сата турган өзүнчө бир кафешка. Ошол жерден сиздер жогору тарапка чыгып, сол тараптагы экинчи көчөгө кирсеңиздер сатылуучу үйүбүз жайгашкан. Жакын эле туугандар. Бул жака 150 метрдей бассаңыздар, мына сол тарапта ушул үй сатылат туугандар. Көчө тараптан көрүнүшү өтө сонун экен. Бул жака жүрсөңүздөр дагы мына бул жакта дагы үйлөрдүн саны көп. Анан мындай болуп пешком барсаңыздар, жана мал сарай бар го, мал базар бар го. Ошол жактан дагы пешком мал базарга чыгып кетсе болот экен. Ошондо айтып койду да. Жакшы, көчөлөр кенен, шагыл. Үйдүн жери 6 соток. Кызыл китеп бүт барлык документтери бар. Коммуникация боюнча айта турган болсок, таза суу бар. Башбулактын таза суусу келген, свет бар. Көчөлөрүндө прожекторлор орнотулган. Негизинен бардыгы жакшы экен. Үйдүн границасы туугандар ошол жерден башталат. Мындай келет дагы, бул жак барата, бул жак забор, и мындай кичинекей калиткасы дагы бар экен. Үйгө кирип чыгып турганыча. Жакындатып көргөзүп коеюн, сонуна. Караңыздар. Туугандар, мына баратаны ачып киресиздер. 4 тарабы үй ограждение болгон, тосулган. Мына жакта кудугу бар. Так, мына жакта болсо ушундай бир кошумча фундаменттер дагы куюлган. Времянка же болбосо мал сарай, алжан каалагандай кылып өзүңүздөр бүтүрүп жайланыша аласыздар. Ошол таза суу бар, негизгиси свет бар. Бул жакта запасной кудугу. Ана жакта санузел өзүнүн септиги менен. И сиздер үйгө кирип, сразу эле сол тарапта карасаңыздар, 2 кабаттуу үй, бышкан кирпич, 6 комнатадан турат, балкон, санузелдерин кошпогондо. Бышкан кирпич. Сейсмопоиск калганда бүт бардыгы албетте эле орнотулган, көрүнүп эле турат. Кок коюп, жаш качествода салынган. Биринчи кабат менен экинчи кабаттын ортосуна плита ташталган, черный потолок болгон. Сыртында прожекторлору дагы бар. Кечиндеси жанып, үйдүн алды сонун болуп көрүнүп калат экен. Анан барыңыздарга эле кызык, эмнеге сатылат экен деп. Бул жакта ээлери толугу менен Бишкекке көчүптүр. Ошол жакта иштеп отурукташып калдык дейт. Анан бул үйдүн сатка коюлган учуру туугандар. Бул жак навес. Көрдүңүздөр, а? Эми туугандар, жүрүңүздөр, үйдүн ичине кирели. Ал жакта бронированный эшик. Паровой отоплениянын батарейкалары бар. Үй жылытыш боюнча кудай буюрса маселе жер албайт. Мына жакта болсо коридор. 2 бөлмө мына жак. И мына жак гостиный. Лестница менен чыгып кетесиздер. Бул жак под лестница. Санузел окшойт менимче. Так, туугандар. Жүрүңүздөр, азыраак сүйлөп, мына комнатадан башлай берейин. Мындай кылабыз да, кирсек, бул кухня болуп эсептелинет. Ой, блин, суу экен да полу. Бул жак болсо дагы бир эшиги сырт тараптанча. Канча да кухняда бул жакча. Терезелери мына пластикте, бүт бардыгы ошол жакта. Печкасы даяр, тамак кыласыздар, от жагасыздар дегендей. Паровой отоплениянын батарейкалары бар. Мындай бир от жаксаңыздар, уже бардык комнаталар автоматически жылып баштайт экен. Ошондо дагы жакшылап айтып кой деп эси суранды. Так, түшүндүңүздөр, а? Эми жүрүңүздөр. Бул жак мына духовкасы бар. Мына батарейкалар бар, экинчи этажга чыгып кетет. Бул жака да уланган. Ошол. Кыскасы бул түшүндүңүздөр, экинчи комната болот, спальный. Анан мына комната буюм тайымдары бар экен, ал гостиный, конок бөлмө, чоң бөлмөлөрдүн бири. Стиралка мына жакта, и бул жакта айтсак санузел. Унитаз, душевая кабина, бүт бардыгы мына ошол жакта экен туугандар. Жакшы. Эми кандай кылайлы? Экинчи этажга чыгайлыбы, жүрүңүздөр. Мына туугандар. Бардыгы сонун. Караңыздар, черный потолок болгон. Өйдө тарабы деле ушундай эле планировкада. Паровой отоплениянын батарейкалары бул жака дагы чыккан. Мына жака жүрүп келсек, бул ошол жанагы спальный комнатанын эле өйдө тарабы болуп калат. Кумшубак, электромонтаж бүткөн, агектер коюлган. Бул жак жанагы гостиный. Буюм тайымдары бар экенин көргөзбөй атам дедим го. Ошол туугандар, бул ошол комната. 6 комната да, жалпысынча. И мына жакта өзгөчөлөнгөн балкон дагы бар, панорамный айнеги менен. Ошол жерде мындай айнек ташайын десем жабык экен. Колдон келишинче мына үй жөнүндө маалымат бердим. Өтө бир чоң сонун үйлөрдүн бири экен.
Мен тұрған жер бұл құдығы, жаңа айттым ғой, запасной құдығы бар деп. Үйдің боковой тарап, арт тараптарында, как положено, местолары қалтырылған, бардығы жайында. Ең негізгісі қызыл кітабы бар. Бишкекте кимиңиздердин квартираңыздар болсо, ээси менен сүйлөшүп, акчасын келишип алмашып алсаңыздар дагы болот экен. Ошондо айтып кой деди. Же болбосо мына акчага сатылат туугандар. Лайктан басыңыздар, сиздерден эч нерсе кетпейт. Дос, тааныш, тууган, урук, группа бүт бар тарапка жибериңиздер. Алар дагы кирип көрүшсүн. Ушул жерден сон көрүнөт экен, өтө сон. Мына кошумча эшик кухняга кирип чыгып турганы. Мына кошумча курулуш бул санузел, душ, ажаткана бүт баардыгы ушул жакта экен. Өзүнүн местный септигинен колодецтерди чыталып бүт баардыгы сон болгон дейт. И кран бар, суу чыгат. Башбулактын суусу бар бул жерде туугандар. Суу өчпөйт. Булактын муздак суусунан ичесиздер. И мына сарайлардагы, мал сарайга ылайыкталган ушундай фундаменти дагы даяр экен. Мал сарай саласыздар, времянка саласыздар, карайсыздар өзүңүздөр туугандар. Ал жагына биз кийлигишпейбиз. Үй сиздердики, өзүңүздөр каалагандай жайланышып аласыздар. Кысасы ушундай, менимче түшүндүңүздөр. Мындай бир жакындатып көргөзүп коеюн.